бир тараптуу айтсак, эгерде азыркы бийликтин жүргүзүп аткан иштери өтө эле начар кетип аткандай. Эмне себептен ошол жерде мен ойлондурган себеби жанагы Баткен окуясынан кийин элдерден жардам барды, акчалай жардамдар барды да. Акчалай жардамдар барды. Бүгүн ошо Бакыт деген киши, блогер киши ошол жерде видео тартыптыр да. Ошолорду көрүп отуруп, ошол бир айдын ичинде бүтүрөбүз деген өлкө башчы каяка кетти? Эмне болду? Ошол элден, хотя бы элден чогулган акча элге эмнеге жетпеди деп аябай кейдим да. Жанагы жука кепеге киргизип жашатып коюптур. Лагерь сыяктуу кылыпчы. Не себептен ошол үйлөр до сих пор бүтө элек? Не себептен карабай атасыңар? Айланып кетейин, туугандар. Нол Садыр Жапаровдун колдогон жанагы Бекзат, Бакай дегендер, элдик көзөмөл деген топторду ачып алган Бакай дегендер барбайсыңар ошол жерге? Ошону жеткизип айтпайсыңар? Не себептен аны айтпайсыңар? Не себептен ошону көрүп туруп бир айтып койбойсуңар? Эми бизди мына Адахан Кимсанбаевдин колдоочуларын укпайт, чынындачы. А силерди угат го. Не себептен чыркыраган чындыкты деп алып сүйлөйсүңөр? Ошо Бекзатта кече өткөндө бир видеосун көрүп, чыркыраган чындыкты биз айтабыз мына деп койколоңдоп дегеле эч жерге батпай сүйлөйсүң го сен дегеле. Эмне себептен сен ошону айтып койбойсуң? Эмне себептен айтып койбойсуң? Ол жерде сен кычырап жанагындай бир жакшынакай офиспи, артыңда сонун эмблемаларды коюп алып сүйлөйсүң. Ысык жерде отуруп алып. Ал жакта кичинекей ымыркай балдары менен кепеде жатышат. Ой, айланып кетейин, мамлекет өлкөсүнө, мамлекетти билбейм. Бирок элден чогулган акчалардын элге жеткизип койбойсуңар ошону хотя бы. Эмнеңерге арданып, эмнеңерге чардайып мактап атасыңар? Зыңкыйган президентибиз, зыңкыйып турат го биздин президент деп. Зыңкыйганы курусун, артындагы зыңкыйганы жок болбосо. Эмнеге мактай бересиңер? Келген президенттерди эле ушу мактай берип кулагандан кийин бир дагы жанына жолобой койсуңар го, Кече эле Соромой Жээнбеков деген деп жүргөндөр. Бүгүн Садыр Жапаров. Эртең Садыр Жапаров кетип, эшек келсечи, эшекти мактап каласыңарбы? Мен ушу кыскача кайрылуу кылгым келди. Ушуну бөлүшүп койсоңор, туугандар. Анан мына кече Талат Масадыковдагы пикирин айтып койгон экен. Эми чыныгы мындай мамлекетчил адам өзүнүн ой пикири болот да. Ар бир сынга көңүл бөлбөй, алдыдагыны жасап кете берет да. Ошол Талат Масадыков деген киши, ал интеллигент, ал күчтүү, мындай профессиональный дипломат да. Ал өзүнүн пикирин Ташиевке карата айтып койгон экен. Эми мен Ташиев акам неге качы чалапага ответ берип, неге ага көңүл буруп атат дейм да. Негизинде пиар менен алек болуп атат да. Улуттук коопсуздук кеңеши деген бул көп мындай нерселерди көп экранга чыга бербей, тымызын иштерди кыла бербейби дейм да. Экранга чыгып алуу эле биз антебиз, биз мынтебиз, тигинтебиз. А зачем кереги бар? Көрүнүп турат биякта кылып атканыңар. Мындай туугандар, мындай эл менен бийлик, бийлик менен эл да. Бийлик эл менен, эл бийлик менен да. Ошону мындай мен айта турган нерсем, эл калыс болмойн, бул бийлик кимди коесуңар? Жеңиш Молдоматовду коесуңарбы?
Садыр Жапаровтан да 80-ди коюп аласыңарбы, Адаханды коесуңарбы? Эл мындай калыс пикир, өзүнүн пикирин ачык айтмай сайын ошол, мисалы үчүн кайсы лидер Садыр Жапаровдун эмесиби, ошол жактаган адамбы? Эгерде ошол жактаган адамы ошонун туура эмес иштерин айтпаса, билбейм, биз оңолбойбуз. Эртең бүрсүндө ким келет? Дагы кийинки президент ким болот? Анда мезгилинде айтып, ушундай элдер катуу болгон жерлерде айтыш керек, айтып турбасак, ал дагы эле оңолбойт да. Эл эч эле оңолбой койдук чынындачы. Эл ушундай саткын, ушундай сатылганды, оомалыкты жакшы көргөн эл экенбиз да. Эл дегенде бардык элди айтпайын, шайлоочуларды айтып атам да. Ушу 3 миллионго жетпеген шайлоочулар бүтүндөй Кыргызстан мамлекетин такап коюп атабыз да. Аябай мындай жарга такап койдук да. Күйүп кетесиң. Шайлоолордо да көрүп атпайбызбы? Кече эле Сооронбай Жээнбековдун астына коюп алып, ага эле чегин калпагын кийип алып аксакалдарыбыз, энелерибиз бийлешкен болчу да. Эми азыр ал Жээнбековдун астында бийлеп эметип аткан аксакалдарыбыз жок да. Баары Садыр Жапаров. Садыр Жапаровдун астына чыгып алып туруп, кадимгидей кол чабып эметип атасыңар. Эмне себептен калысты айтпайсыңар? Калыс болуп бере албайсыңар? Ошо элдин атынан сүйлөгөн адам эмне себептен жана Жапаров кечегиде мына жерде бир Facebook'та бир инибиз бар, Джонни Талайбеков деген өтө сонун пикир жазыптыр да. Ысык көлгө Марипов барса, ушундай бир эмеге алыпсыңар да. Ошо сон пикир таштаптыр да. Марипов ким ал? Марипов ошол бирдемкени аракет кылып жасайын деп атат. Бирок ол башындагы жасагысы келбесе эмне кылсын? Мындай элементарный эле ол президенттерди коюп, мындай ылдыйга эле түшөлү. Мына Россияда бардыгыңардын балдарыңар, кыздарыңар иштеп атат. Эгерде бригадир болсо, мисалы үчүн ошол бригадирди угасын да мына жердечи. Ошонун айткан деген. Менеджер болот, ошонун айткан деген. Сен ал ишиңди кылып атасың, туура жасап атасың, ал келтирип ката жасап атасың десе, ошонко туура болуп кала берет да, баарыңардын эле башыңардан өтүп атат да. Ошондой эле кеп да. Бирдемкени жасайын деген адам бийлик башында, өкмөт башындагылар жасайын деп барып атат. Президент аны каалап айтса эмне кыласың? Анын жасап атканын көрө албайса кантет? Биз качан бир калыс болобуз? Биз бөлүкчөлөргө бөлүнүп кеткен элбиз. Ошол бөлүкчөлөрдү бөлүнүп кеткен эл дагы бир калыс болбосо, ал бекер да. Мисалы үчүн, мен Адахан Кенсанбаевдин колдоочусумун. Мен эртең ал келсе, мен жалпаңдап, сүрөткө түшкөн укмуш, мен айтып мактабайм. Наоборот, мен ошол кишиге болушунча үнүмү жеткизишке аракет кылам да, болуп аткан кайдыгерчиликтерди, болуп аткан кемчиликтерди, болуп аткан нерселерди бүт жеткизип турган аракет кылмакмын да. Эгерде мен ошо мына Бекзаттын ордунда же мына Гуни, Бакаевы кимдин ордунда болгондо мен ушуларды жеткизип турмакмын да. Мына жерде мындай көйгөйлөр болуп атат, элдин баары мынандай болуп атат, митингге чыгып атат. Ушуну чечип бериңиз деп мен кайрылмакмын да. Айланып кетейин, бирди дегеле Кыргызстан гүлдөп кеткенсип сүйлөйт го. Бааны карагыла, бааны решет этиш керек, Кыргызстанда бааны. Айрыкча продукта маселелерин. Силер ол жыргап тоюп жеп атасыңар. Бирок бир сындырым нанга ээ болгон адамдарда, ээ боло албаган адамдарда бар да. Ошолорду эмеске алгыла да. Же силер үчүн эле президент болгон бал. Туугандар, башкасын коюш керек, башкасын билбедим го. Мына ал Баткендеги болгон окуяга бирөө жарым жооп бермен сайын бул иш сөзсүз эртең бүрсүн алдыга чыгат.
аттын кашкасында болуп чыгып келет. Сенин мактап аткан Жапаровың, сенин Ташиевиң ушундай жооп берип калат. Азыр ушундайда бийлик колунда турганда ошо Баткенге барып жеринен ошо жерден текшерип ишти баштатпаса, ошол жанагы өлүп кеткен жана жаракат алгандардын көңүлүн ала албаса, мунол бийлик ошол башына турган Ташиев менен Жапаров жана ошол маалыматты мактап жеткизип аткан Бекзат Гуйни, мунол силер Аллахтын астында да өтө чоң жооп берип каласыңар. Өтө чоң жооп бересиңер. Мындан карап турулаңар эле. Эл ушундай требуйт этип алат силерденчи. Ушул нерсени каттуу басым жасабасак, мына карагыла эмне чечилди ушу чек ара боюнча. Айтсаңар мындай калыс пикир болсо айткылачы, ушу Бекзат дегендерге кайрылам да. Асылганыңар эле ороз айым. Адахан Кимсанбаевич, Адахан Кимсанбаев сен ойлоп аткандай бир жерде иштеп атсак айтсаң болмок. Мынча эле мындай жалама, ушундай жалтанма боло аласыңар. Кантип эметесиңер ушуга, кантип дитиңер барып сүйлөйсүңөр. Деги эле чындыкты чыркыратып аткандай деги эле отуруп мындай кашкаясыңар го. Деги эле жылтырап алгансыңар го, баары эле аалам тегиз болуп эле мындай баары эле оңунан келип аткансыз эле. Мына кече Аскар Акаев келди. Аскар Акаев жооп берет. Накта сен ошол коррупцияга жолдо биринчи ушул киши ачкан. Азимбек Бекназаров ушул жерин туура айтып койду. Эгерде ушул киши жооп бербесе, азыркы бийлигиңер 0 деп айтты. Туурабы? Мен эмес, ошол Бекназаров айтып атат. Ошо силердин бийлигиңерде иштеп азыр эме Малайзиянын элчилигинде иштеп турат. Ошол киши айтып атат. Мына ошол Масадыковдун айтып аткан сөзү мына ошол жака карап кетип атат да. Ошону түшүнүп ишти жасап айткан оны Ташиев наоборот ага асылып атканы мен эле кыйын. Эч ким кыйын болгон эмес. Кыргызга эч ким кыйын боло албайт. Садаган кетейин кыргыздар. Садаган кетейин кыргыз. Ойлон, ойгон, айланып кетейин. Акыбалыбыз чатак. Жылтыраба, антип былжыраба. Сен эгерде кыйратып аткан президентиң болсо, мына жерде мигранттардын тагдырын кара. Мигранттардын эмне болуп атат? Мына ошолорду кара сен. Кичинекей Лейлектен ошо кичинекей мына аксай бир айылдын маселесин чече албаган адамды кантип мактоого туура келет? Кантип мактай бир айылдын маселесин чече албай атат. Мына анда дагы элдер акчалак оңор эмес акчалай топтогонда. Ал акчалар каякта? Мына жерде Айбек Бекишев койча эмес. Кана ошол сен YouTube'дан Бакыт Исмаилов деген YouTube каналына кир, фундамент эми араң бүтүптүр. Бир айдын ичинде бүтөт деп өлкөнүн башчысы Садыр Жапаров айткан. Бир айдын ичинде бүтөт деп. Сен жылуу жерде отурсаң керек да, билинбейт атта. Билинбейт сага. Сен жылуу жерде отуруп курсаң ток бүтүн, сага билинбейт. Мына ошол жерде жашап аткан элдерди айтып атам мен. Мен өзүм айтып аткан жерим жок. Айткыла силер баардык эл ушундай үнүңөрдү билдиргиле, анан бир демкени айтып койгум келет. Элден требование болбосо эч качан бийлик көтүн көтөрбөйт. Улуу сөздө уят жок, кечирип коесуңар го. Качан бийликти эл сайгылап турганда гана ошондо бийлик иштейт. Сайгыламайын эч качан иштебейт. Өзүнүн пикирин айтыш керек, деш керек. Калыс сөз айтылышы керек. Ошол мына силердин ошо Бекзат дегендердин аябай просмотрларыңар чоң экен. Силер ушуларды айтсаңар, ошондо эме реакция болот да.
мына тымпыйып отура берсе, болот деп коюп, любой эле адам жүрө берет да. Мына Россияда жүргөндөр эле ушундай саат 8-ге эмени коюп коет. Времяны келип 8-де иште болуп калышың керек. 10 өткөндөн кийин уже сага штраф жазылат. Безилдеп 8-ге жетип барасың го. 8-ге жетип барасың го. Значит, сен ошо менеджер сайгылап атат да. А сен эмне сайгыла албайсың анда? Өзүң мамлекетиң үчүн эмне күйө албайсың? Эмне себептен бир ооз сөз айта албайсың? Баткенде ушундай элдер гепеде жатыптыр деп. Кана өзүнүн ой пикириң. Неге айта албайсың? Качан болсун эле кооз болуп сүрөткө түшкөнүн, качан болсун эле көлдө жүргөнүн. А көлдө кечеде көлгө барганда эмне себептен ошо Аудиге салып отургузуп алып Жапаровду кыдыртпадыңар? Ушунчалык жалтанма, жалтаң, ушунчалык сыйкы элибизде. Марипов бир какой-то пешка да. Пешка эч нерсе жасай албаган билесиңер да. Билесиңер го. Пешка эч нерсе жасай албайт. Муну бир билип коела. Ал жакта каалоо жогору жактан. Эгерде сен ушунчалык иш билги болуп турсаң, ишиңи жасап атсаң, сен бир жерге жаңы жумушчу болуп бардың да. Сен баарын уже изучать этесиң, билесиң. Бирок сенде аякта бул жакта менеджер сени каалабаса, сен ошол жерге иштей аласыңбы? Мына ошондой эле кеп да. Ошону айткан качан жасаман сайын, ошону айткан демейин сайын, сен никтосуң. Вот Марипов да кудду ушундай. Мындай түз айткан үйрөнүшүбүз керек да. Билип турасыңар, баарын эле кымыйып, мыңкыйып, баарын сезип турасыңар, билип турасыңар ким решет этишин. Калп эле жогорку кеңешке асылганыңар эле жогорку кеңеш 120 чимкирик ушинтип эле баштайсыңар го. 120 чимкирик, 120 депутат, ол силер ойлобогула, алар аткаруу бийлиги эмес, бийлик 3 бутагынан турат. Сот бийлиги, аткаруу бийлиги, мына мыйзам чыгаруу бийлиги. Бул мыйзам чыгаруу бийлиги жогорку кеңеш. Только элдин көйгөйүн, элде эмне көйгөйлөр болуп атат, бийликтин бюджет, мамлекеттин бюджетин көзөмөлдөйт. Ошондой эле орган ал жогорку кеңеш. Ал сенин уже ал элдерден уже сводкалар келип турган бийликке жеткизип коючу гана эме структура. Аткаруу бийлиги бул мына Жапаровдор. Ташиев, Жапаровдор булар аткаруу бийлиги. Булардан требовать этип алсаң болот. Булар депутаттар ошолордон требовать этүүчү бир орган деп түшүнгүлө да. Алар эч нерсени аткарбайт. Алар болгону сенин көкүрөгүңдөгү нерсени жеткизип коет бийликке. Алардын эмеси ошол. Анан ошол мамлекеттердин ортосундагы келишимдерди мыйзамдаштырат. Чегара боюнча эч эмелерди ушундайларды мыйзамдаштырат. Туура. Бирок 120 депутаттын арасында бар бир 10 чактысу бар, өздөрүнүн пикири бар адамдар. А 10 адам эмнени чечет? Калган 100 отурбай былчыйып көрүнгөн жанагы келген эмени көзүн карап коюп, көзүн кысса ооба деп коюп. Мына аткаруу бийлиги эмнени жасап айтат? Эмнеге жасап айтат? Муну аткаруу бийлигине коюшубуз керек биз. Мына жоопкерчиликти бүтүндөй мойнума бир гана президент алат деп Жапаров конституцияга колун коюп алып туруп ант берди. Ушу жаңы конституцияда дагы жазып алды. Эмне себептен аткарып айтат? Ошолордон требовать этпейсиңерби? Ошолордон требовать эткиле да. 120 депутаттарга алар эч качан бир жерге тиешеси жок. Ушу кыйтыйтып эле келип туруп эле Мариповго жогорку кеңешке асыл коюп отура берет экен мына Садыр Жапаровдун колдоочулары. Күйгүзөсүңөр го деги эле. Күйгүздүңөр го силер такыр эле. Силер ол каалоо ошол жогору жактан болбосо бияктагылар никто. Текебаев айтмакчы. Ошон үчүн туугандар,
Биз азыр ошо мына эң өтө ыңгайлуу шарт жаралып калды. Бир адам мойнума алам деди. Бир адам жоопкерчиликти мойнума алам деп конституцияны өзгөртүп алды, бүтүн өзгөртүп алды. Мына кудду ошо адамдан требовать этишибиз керек. Бардык маселелерди ошол мурун парламенттик башкаруу болчу. Туура. Жогорку кеңеш көп нерсени решать этет болчу. Анда туура алардан требовать эткенге акыбыз бар эле. Азыр бир эле адамдан требовать этебиз. Башкага башты ортпаш керек. Бир гана Садыр Жапаров. Досу деп атасыңар ошо Ташиев. Ошо экөөнөн гана требовать этиш керек. Мына мыйзам ошого алып келди азыркы мыйзам. Биз требовать этебиз бир эле адамдан. Кимден? Садыр Жапаровтан. Анан кыйтыйтып алып барып туруп эле секин она ортодо жанагы жетим жүгүрттөр жүрбөйбү, она Бекзатка окшогон. Кыйтыйтып алып барып туруп эле башка жака буруп койсо, ошол жака бурулуп кете бербек эле да. Жоопкерчиликти мына мен желкем менен, мойнум менен жооп берем деген Жапаровтан требовать этишибиз керек. Туура. Эртең бүрсүгүнү да президент келеби? Алганда конституция менен келет. Ал парламентке берсе, ошо парламенттен эмете требовать этебиз. Ошондуктан туугандар, карапайым болбойлу. Мындай ойгонуш керек. Ар бир адамчы өзүнүн пикирин айтыш керек. Ошо пикирди туура кабыл алыш керек. Болуп аткан нерселерге эме кылалы да, мындай реалдуу түрдө көз жүгүртөлү да. Карагыла. Бюджетти 100 өткөндө ким жазып атты? 180 миллиард 180 миллиард сом деп чыгарып аттуу. 140 миллиард сом болду деп. 2 миллиардка жетпейм, 1,5 миллиард доллар экен биздин бюджетибиз. Силер ол бюджет ал эң нискиге түшүп кеткени ал. Сен мактанма, бирөө жазып чыгарып койтур, бюджетти 180 миллиард сом болду депчи. Сен ол Жээнбектин убагында билесиңби бюджет 2 миллиард долларга жакын болчу. 180 миллион, 160, 170 миллиард сом эле. А сен жазып атасың 140 миллиард сомго жетти депчи. Айнанып кетейин. Бул не маскарачылык да, бул совсем маскарачылык да, билбей туруп эле чыгара бересиңерби? 140 миллиард сомду укканда элдер оху дейт деп деген максатта чыгардыңарбы? 180 миллиард сом ал юрунда ал нерсе. Туугандар, мындай мына жерде анан кийин эле келип туруп эле бир иш жерде иштебеген эле же бир мамлекеттик иште иштебеген 10 жылдан бери, 15 жылдан бери Мадымаровго эле асыла берет экен. А Оразайымда эмне күнү? Оразайым асылып чыгыптыр өткөндө. Ушунча эркек башы менен мына Бекзат дегенчи. Нервке гана тиесиң го кысталактын баласы. Эркекте болду, ар бир эме чейин сен саясий көз карашка атаандаш болуп чыкты. Адамдын жеке адамдын өзүн эмес. Личность жок да, саясатта мына личностька кирбейт. Анан да какиликтеп сүйлөгөнүн күйгүзөт экен анан. Бирок ушуга маани берип аткан, ушуну сөз деп аткан элге дагы нааразысында кедечи. Ошо Бекзат туура айтып атат депчи. Өзүнүн арагында жүрөгүндө Оразайдын айтып аткандарын жүрөгүнө кеңешсе, туура айтып аткан сезип турушат. Бирок нафстин жеңе албаган адам да. Ушундай адам болдук да. Кээде ушундай туруп мындай адам өзүнүн мамлекетин сүйсө, ушундай өзүңөн ой пикири кээде эмнериңе жетип калат да. Ошондо мындай чыгып айткың келет. Эми кимге кандай кабыл аласың, ким кандай кабыл албайт, мага не касается. Мен өзүм ой пикиримди ар дайым ошо ай сайын же 2 жумада бир ушундай ой пикиримди өзүм ар дайым айтып келгем, айта берем. Азаматсың досум, Шайырбек, кандай досум, тынчсыңбы, амансыңбы?
Кана достор, мындай ой пикирлериңерди таштагыласыздар да, чогуу талкуулайлы. Бирок ошону мындай таң каласың да, ошол Бекзат сүйлөсө ошону туура деп оңор эмес адамдар көрүп туруп комментарий жазат экен, молодецсиң депчи. Анан ошону көрүп туруп кээде Кыргызстан албыр өнүкпөйт окшойбуз деген ойлорго келип кетесиң да. Деги эле бөлүнүп кеткенбиз. Кыргызстанда мынандай туугандар. Мен дагы бир ошо Садыр Жапаровдун эмелерине кайрылып койгум келет да. Кыргызстанда мына шайлоочуларды айтайынчы. Эмен мындай эл эмес. Шайлоого катышкан шайлоочуларды айтайын. 50% эл ооп турат. Ким каяка келсе ошол жака ой берет. 20% шайлоочу сатылган ушунчалык жакшы көргөн адамдар, шайлоочулар экен да. Калган 30% ар бир партиянын туруктуу эмелери, туруктуу мындай колдоочулары. Ар бир партиянын бөлүкчөлөргө бөлүнүп кеткен 2%, 7%, 6-80% ушундай. Ушул жерде мен бирдемкени тактап айтып койгум келет акыркы сөзүнүн акырында. Эртең Тынар акамын жанагы айтып аткан 120 эшегинин бирөөсүн алып келип туруп, ошого алтын чомду токуп, алтын такка кагып, эшек оомат келди, ушул эшек башкарат бизди десе, ошол 50% элиң, 50% эл эмес шайлоочуң автоматтык түрдө ошо эшекти шайлайт. Багы мен айтып аткан 20% элге ошо эшек келип туруп акчаны таратса, эшек дагы бир башкарып көрсүнчү деп туруп ошону шайлайт. Баягы эле силер каласыңар, мекенчилдер 6,80% туруктуу шайлоочусучу. Бирок билбейм, ошондо дагы толук калбайсыңар го дейм. Бир 30%-иңер ошо эшекке ооп кетесиңер. Билем да, араңарда билем бар. Бир 6% эле мекенчилсиңер. Дардаңдабагыла көп деле, дардай бербегиле. Биз 80% эл колдойт депчи. Жок, андай эмес. Ушундай ошол 70% шайлоочуну оңдомой сайын биз оңолбойбуз. Эч качан оңолбойбуз. Мен ушуну бир айтып коюм келди. Урматтуу достор, өзүмдүн ой пикиримди айтып койдум. Катуу кетсем кечиргиле. Бар болгула, аман болгула.